окшош күндөрүм, күндү жумуш кайра үйдөмүн. Тажаганда таштап өзүмдү кайра сүйрөдүм. Жамайын деп жыртык жеримди, төгүп жүрөм маңдай теримди. Сабыр менен буу үйрөндүм бышык белимди. Буйруп койгон экен бактыма, моюн сунуп койгон шартына. Ырыскымды термелеп жүрөм сенде Москва. Жигиттер, биринчи заказ 20 минут. Муна не болуп калган карагыламына? Первый заказ дейт. Кой неге бу следующий заказ? Вообще түшүнбөй атам. Не болуп калган бу? Яндекс ушинтип приложенияларды өзгөртүп жататты го. 20 минут. Спасибо за поездку. Ленинградский вокзалга келдим. 880 сом. Видите, что вы не оставили? Баягындай приложенияларды өзгөртүрөт Яндекс тойдурат ошентип. Biz ладно, biz молодежьбиз жигиттер, biz түшүнөбүз. Мына чоңдор бар го. Чоң кишилер. Алар түшүнбөйт да. Чоң кишилер түшүнбөйт. Яндекс вообще приложенияны өзгөртүрөт, тойдурду го энегин дурайын. Айдаймы? Без коэффициент. Коэффициент жанып турат, мага без коэффициент заказ берип атат. Айла жок. Видеолорум четко качественный чыкпайт жигиттер. Карагыла, мен профессиональный YouTube блогер эмесмин. Мен обычный эле баягындай GoPro, SoPro, баягындай видео регистратор, видео камераларды тартпайм жигиттер. Обычный iPhone'да тартам жигиттер. Ушундай. iPhone'да мына силер көрүп атасыңар, ушул iPhone'да тартам, ушул iPhone'да монтаж болот, ушул iPhone полностью мени YouTube'умду карайт, билет. Полный ушул YouTube'ду ушул iPhone кылат. Баягындай блогер болуш үчүн, видео тартыш үчүн не обязательно там GoPro алып 30-40 миңге. Ну iPhone деле арзан эмес, iPhone деле кымбат. Ну просто образно айтып атам да. Видео камера алып, там компьютер, ноутбук алып, монтаж андай нерсе эмес жигиттер. Ал качан ошол уровеньге жетсең, хотя бы 100 миң, 200 миң, 1 миллион подписчик болгондо ошентип кылсаң болот. Биз обычный эле таксист видео тартып, мына iPhone'да тартабыз. Ошого iPhone'да кичине, ну Android'тон көрө iPhone'да качественный чыгат туганда. Ошондой. Ушул деле болушунча тартып атам. Силерге жагып атат, колдоп атасыңар, баардыгыңарга рахмат. Заказга 400 метр 1 минут. И туандар, ошол короче. Блогер болом дегендер не обязательно камера, там GoPro, ноутбук, телефонда эле тартса болот жигиттер. Мен силерге секретти айтып коеюн. Телефон кандай телефон? Жигиттер, баягы Samsung, Android болбойт, только iPhone. Телефон iPhone аласыңар жигиттер. Лично ошо YouTube'да мен деле блогер болом, видео тартам дегендер жигиттер. Аласыңар, iPhone аласыңар, видео тарта бересиңар. Ушундай жигиттер. Любой нерсени эптесе болот. Заказга келип калайын дедим. Жигиттер 48 минут. 1500 сом, 1,5 миң. Короче, мына не дейт? Выиграй миллион дейби. Ага, тим миллион даёш. Жигиттер, Шеремет жакка алып келдим. Эмне кылабыз, карап тургула. Эмне алып туруп өчүрөбүз, бир комфорт плюс калтырабыз. Линия чыгабыз, Шереметке проводникти алабыз. А Шереметте коэффициент жанат, уже жанып эле турат мына Шереметте. Что там проводник, не болду? А, болду.
Шереметке барып, bir нормальный заказмен чыгып кетели туандар. Потому что Шеремет туандар, серьезно айтайынбы? Шереметке мен касал болуп калгам, билесиңер. Шереметке барып турбасам касалмын. Ошондой. Там нерде кеттик. Билесиңер, буну алдым видео койгом го, что башка жумушта деле иштейм деп. Адени видео чыгаргам да. Көбү жазыптыр, Шаха молодец, сен күнөрүң көп экен, көп нерсени билет экенсиң деп. Жакшы комментарий көбү жазыптыр, жаман комментарий деле жазыптыр. Туалетке кирип ичип атканың деле видео тарта бер деп жазыптыр. Короче, бардыңарга ат уши жигиттер рахмат, жакшы, жаман жазган, колдоп, лайк басып. Короче, мени вактыңар келгизип көрүп аткандарга бардыгыга рахмат жигиттер. Анан ойлоп атам да жигиттер азыр. Ошол жумушумда дагы 1,5 жыл иштесем, ал жерде зарплатаны айтпай коеюн, жакшы эле зарплата алам. Жакшы зарплата алганым үчүн ошон үчүн иштейм да ал жерде. Анда если зарплата не стоит болсо иштебейт элем. И левый жумуштар бар ал жерде, левый жумуштар чыгып калат, ошолорду кылам, тияк еще таксовать этем, и видео блогумдан тартам. Кече эсаптап көрдүм да, үйдө жатып ойлонуп көрдүм. 1,5 жыл ошол жерде иштесем жигиттер, 1,5 жыл иштесем, ушундай аризоду полный комплектация жирныйсынан алат экен. 1,5 жыл ошол жерде иштесем. Ойлонуп калдым. 1,5 жылдан кийин дагы кандай машиналар чыгып кетет. А если выкуп калсам 3-4 жыл жүрүшүм керек экен да жигиттер. 3-4 жыл. Аризоду выкуп калып алып 4 жыл жүрөсүн. 3-4 жыл да. Аны төлөйм деп. 4 жылдан кийин Аризоның Жигули болуп калат. Ошого Кудай калса Аризо болбосо деле иштей береликчи, биз не болот. Самое главное, биз жумушту кылып правильно налево направо жүрбөй, тегиз жүрөлү. Кар жаап атат котуандар, Москвада мына карагыла. Көрүнүп атабы? О, извиняюсь. Кар жаап атат. Москвада нормальный суық болуп атат. Шереметовго кетип атам проводник менен. Жакшы заказ менен чыгайынчы. Жигиттер, аэропорт келдим эле. Комфорт плюс 1,5 саат дейт го. 235 машина дейт. Стоитпи, стоит эмеспи? Что-то коэффициент жанып атат, тез эле берет го дейм. Сентерлерде жанып калыптыр коэффициент жигиттер. Бул дегени жакшы дегени. Кай кичине күтөйүнчү жигиттер. 231 дейт. А так машина толтура го, Жигиттер, Шереметтен заказ алдым. 1,25 коэффициент мен алдым мына. Шибиловский проезд 71. 69 километр, почти 70 километр дейт. 46 минут, Развилка дейт. Мен 1,25 коэффициент мен такой слабый го дейм, Канча болот экен эми, точно билбейм. 1 сааттай отуруп койдум Шереметте жигиттер. Шереметте 1 саат отурдум да. Коэффициент жанып атты эле, коэффициент эле өчүп калды. Анан жакшы коэффициент жанып калды. Ошон мен 1,25 мен алып алдым. Шереметке киребиз эми, не болот,
клиент алайлы жигиттер, канча болот, эмне болот, силерге көрсөтөйүн. Не авариканы жагып туруп алыптыр. Мына Шереметке келгендерге, билбегендерге карагыла жигиттер. Автоматически келесиңер, өзү автоматически шлагбан ачылат, эч кандай карта парта албайбыз. Эми Кыргызстанда, башка жерде көрүп аткандарга бир көрсөтүп коеюн деп атам да. Вообще, адам көп жигиттер. Адамдар көп. Кана ким экен наместен басайынчы. Оплата по карте экен жигиттер. Оплата по карте 13 столб. И кана клиент. Клиент жок го. Километр 45 минут дейт. Канча болот экен а? Канча сом болот экен? 125 миң. Комфорт плюс. Клиент чыкты жигиттер. Жигиттер, короче, клиент алып келдим. 43 минут, 44 минутта. М-кат менен зың деп алып келип койдум го. Вообще сонун 3000 сом, 3046 сом дейт. Өтө мощно жигиттер. Мына Вегас жакта экен. Вегас бар го, Вегас. Тык, подожди. Блин, центрда күйүп атат го жигиттер, центр күйүп эле атат го. Мынтип коебуз да домойду. Мынтип коеюн жигиттер. Центр күйүп эле атат го, жанып атат го. Короче, 3000 сомго алып келип койдум. Өтө сонун цена болду жигиттер. Анан туугандар, силерге бир сөз айтайын да. Мына комфорт плюс, экономда иштегендерге, катыгандарга бир сөз айтып коеюн. Деп сүйлөшпөй, мындай сынык болойлу жигиттер, адамдар менен сүйлөшкөндө. Бая Шереметова барып калсам, бир Аризо полный комплектация экен да. Там белый салон, туда-сюда. Эми Аризо айдап атамбы, кызыкып сурадым да, братан, что там, как-то мен тааныбайт экен, эми YouTube көрбөсө керек. Не болот, жумуш кандай? Мына Аризонун полный экен, сонун экен, красавчик, что там? Аризо кандай? Не дейсиз, братан, десем. Катып, жакшы эле. Сеники бычовой комплектация экен, булар болбойт деп, мына баягындай дерс катып, мына адам тоготпой сүйлөйт да. Блин, машина өзүңүздүкү деп ойлодум, сурадым анан, не, машина өзүңүздүкү десем, жок, арендеге айдайм. Канчага айдайсыз десем, 3,5 миң сом деп баягындай. Машина аренда, мен түшүнбөйм, машина бая өзүнүкүдөй. Адам, мен деле таксимин го, мен деле Аризо айдап жүрөм. Неге катып сүйлөшөт билбейм да, вообще түшүнбөйм. Мен баягындай нормальный сүйлөштүм, братан, что там, не болот, не кептер деп, мындай тааныбайм өзү. Мындай отношение кылдым да, братан, тияк деп жакшы отношение кылсам. Катып сүйлөйт го жигиттер. Бардык эмес, ошондой адамдар бар да, ошолор эми просто мындай адам менен сынык болуп, сүйлөштү билип, мындай жакшы отношение кылып, катыбай. Адамгерчилик болуш керек да, дейм. Например, мен вообще катыбайм, мен уялам жигиттер. Уялам эркекче. Мына Аризо айдап жүрөм го, бирөөнүн машинасы аренда. Мен уялам эркекче. Даже мен YouTube'да блогерчилик кылам. Мен баягындай адамдар мен катып, жок андай, сүрөсү бир неме сураса мен ответ берип, уялам эркекче. Адамдар мен тарс-тарс сүйлөшө берем да. Ал эмне катып сүйлөшкөн уялам.
эркекче менде мына жетпейт. Ошо бардыгын айтпай атам, просто эми ошондой адамдарга айтып атам да. Анан мына экономдо иштегендер дагы бардык эмес, ошондойлор бар. Жакшы айдагандар бар. Экономдо иштегендер жигиттер паласа менен паласа, разворот, без поворот, там дальний жагып кантип түшүнбөйм да. Вообще түшүнбөйм жигиттер. Автобусный полосада кетип атат, повороту жакпайт. Сплошной менен налево, направо, без поворот, дальний светті пропускать етсең спасибо аварийканы жакпайт. Блин, вообще түшүнбөйм, кандай адамдар бар да бул дүйнөдө. Мен башым жетпейт. Бардыгын айтпай атам. Анан шака сен не жамандап атасыңбы, тияк айтып атасың, мындай жок. Просто ошондой адамдар болуп калат да бир-эки. Мен өзүмө попал болуп калат. Ошо мени көрүп калса ошондой адамдар силер да жамандабай атам, просто правиланы менен айдап, правила нарушать этпей. Правила нарушать этебиз, туура анча-мынча нарушать этебиз. Но пропускать эткенде мына карап, бирөөгө мешать этпей, пропускать этсек спасибо деп аварийканы жагып, мына дальний светти неге берген, дальний светти жакпай. Мындай кичине водительдерди уважать кылып жүрүш керек да. Мен деле өзүм правила нарушать этем, жигиттер. Мен баягы тегизмин, чёткимин дебейм, мен деле нарушать этем. Но мен эч кимге мешать этпейм. Мен нарушать этип атканымда бирөөгө мешать этпей нарушать этем. Ошондой. Но бардыңарга ийгилик. Мен просто айтып койдум. А так өзүңөр билесиңер, калгандай айдагыла, калгандай сүйлөшкүлө. Бардыңарга ассаламу алейкум. Жигиттер, мына ношты карагыла, мына обычный машина жок да, полный такси. Не болуп атат, водитель машина көбөйүп кеткен. Мына карагыла, обычный машина жок, только такси. Блин, Москва таксисттерди шаар болуп калдымы? Таксист города. Город для такси. Мына карагыла, дагы кетип атат. Только таксисттер. Дейт, мына 5 километр дейби. Не берем. Таксистер көбөйүп кетти да, жигиттер. Вообще көбөйүп кетти таксистер. Кимди карасаң таксиге чыгам дейт, кимди карасаң такси кылам дейт. Не, ушунчалык сон болуп атабы таксиде, билбейм. Адамдар башка жумушта 200 миң, 300 миң, 500 миң иштеп атат. Ошо жакшы эмеспи дейм да. Мына карагыла, полный таксиде жигиттер. Мына обычный машина көрбөйсүң да. Билбейм, такси жумуш жакшы да, бар. Неге чыгат таксистер бул жумушка? Таза жүрөсүн, машина айдайсың, эчтеге уур нерсе көтөрбөйсүн, кыйналбайсың, таза кийимде жүрөсүн, ошол жагы бар да. А так, таксиделе геморрой чыгып кетет, жигиттер эртеменден кечке машинада отуруп, путтора уруп, грыжа болуп кетесиң го. Таксиделе ой эмес, мындай ойлоп карасаңчы, 5 миң, 10 миң, 20 миң таап атам дейт. Ал акчаны табыш үчүн эшекте пахать этишке, иштеш керек. Эшек деле бизде иштебейт, жигиттер. Вообще такси деле өзүнчө бир профессия болуп калды. Бул такси деле, жигиттер. Такси деле профессия болуп калды. Документтер, бир немелер, таксиге кириш үчүн, таксиде иштеш үчүн куча документов, куча вопросов. Вообще кыйын болуп калды. Мына карагыла, такси бардыгы. До свидания. Жигиттер, заказ алып келди. 29 минут. 1,5 миң сом. Жакшы болот.
Так, туандар. Так, гаишниктер жестко текширип атат го, Мынау каршеринде иштегендерди полный текширип атат. Пассажирди, водительди түшүрүп, даже таксиде пассажирларды полный текширип, чөнтөктөрүнү эчтеке жокпу, запрещенный деп текширип атат, вообще жестко. Короче, жигиттер акыркы заказды алып келдим. Үйгө 10 минут калыптыр. 10 минут, 10 минут. Ошого үйгө кетип атам, жигиттер. Мына грипп болуп айтам, жигиттер. Ошо барып, мына порошок, таблетка алып, үйгө барып, бес алып, жакшы ичип, эртең жумушка чыгам да. Ошондой бардыңарга ийгилик, жакшы иштегиле. Доход айтып өтүп кетейин, туандар. Доход 6000 сом болуптур. Общий 4,5 саат иштедим да. Общий 4,5 саат иштедим, туандар. Нормальный результат. Өтө сонун результат. Ошо просто болбой атам азыр, мына баш ооруп, ушуп, баягындай мына голустарым өзгөрүп калды что-то. Ошо даже сүйлөгөндө эле жылайна болбой атат. Барып уктайынчы. Эмне каяктан мен грипп болуп калдым, өзүм деле билбей атам. Ушундай жумуш, жигиттер. Контент может интересный болуп калышы мүмкүн, может кому-то интересно. Ошондой сүйлөп силерге болушунча тартып көрсөтүп кет. Иштесе болуп калды, уже коэффициенттер жанып, кичине иш баштанып калды, туандар. Кичине баштанып калды, уже жакшы кааласа. Эми дагы кичине кар жаксын да жара болот, туандар. Ушундай, бардыңарга ассаламу алейкум. Силер мен Шаха. Видео интересно болсо лайктардан басып, комментария оюңуздарды жазып койгула. Видеода башында ассаламу алейкум деп баштайбыз, акырында ассаламу алейкум деп түгөтөбүз. Давайте, ийгилик бардыңарга.